بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما نافعا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İmam Sirajuddin al-Oshi rahimahulloh'un Badil Amali aqida kitobini sabaq ustulaymiz. Bugacha 5 sabaq o'tganmiz. Bu 6-sabaq. İmam Sirajuddin al-Oshi rahimahulloh'un Muridul hayr ve şerril qabih walakin laysa yarda bil muhal degan bu irsavına kelib to'xtag'anmiz. Bugacha aytganmiz İmam Sirajuddin al-Oshi uşul aqida İslam aqidasin irsavında kitap qilib yazgan 68 irsapdan turadi deganmiz. Shu ismi butkul İslam aqidasin 68 irsapga qatırgan bizning Oshdan bo'ladi, Osh yerdan chiqqan İmam Sirajuddin al-Oshi. İmam Sirajuddin al-Oshi bugun ko'tarib turgan bu yerdagi masala Muridul hayr ve şerril qabih deydi. Bu yaxshilik, yomonlik bari Xudoy taolaning qal'osi bilan bo'ladi degan aqida. Bu yerdagi yaxshilik, yomonlik degandagi maqsad iymon, kufr, kafirlik masalasi qo'zg'aladi. Adam balasına Xudoy taolo erk tanlov bergan. Al iymonni da tandaganга мүмкіншілігі бар. Ошол учурда имандын карама каршысында капырлыкты тандап кетүүгө адамдын өзүндө эрк бар. Анан ушул иман, капырлык бул экөөнүн ишке ашуусунда, адамдын имандуу болуп калуусунда же капыр болуп калуусунда адам ошол тандагандан кийин ошонун ишке ашуусу бул Кудай тааланын каалоосу менен болот деген маселеге токтойбуз. Бу жерде имам Сираjuddin al-Oshi рахимахуллах Муридул хайр ва шаррил qabih дейт. Демек жакшылык, жамандык, ал жақшылық деген иманды айттық. Анан таат, жақшы амалдар. Шар, жамандық дегенде мақсат берді капырлык, куфур жана күнөө иштер. Булар деле ишке ашуусу бул Кудай тааланын каалоосу менен болот дейт. Мындайча айтканда жакшылык болобу, жамандык болобу, бул дүйнөдөгү болгон нерселердин баарысы бүт жоктон бар болгон нерсенин баарысы бул Кудай тааланын каалоосу менен болот деген маселе. Анан ушул саптын уландысында валакин лайса ярда бил мухалли. Берде Алла Тааланын каалоосу менен болот экен го, жакшылык, жамандык деле. Бирок ушунун арасынан бул жаман, куфурлукка, күнөө ишке Кудай Таала ыраазы болбойт деген. Демек Алла Тааланын каалоосу менен ишке ашат деген сөз менен Алла Таала ошол капырлыкка, бир күнөө ишке ыраазы болот деген маани келип чыкпайт. Демек негизги жалпы бүгүн көтөрүп турган тема ушул. Биз буга азыр бу жердеги жакшылык, жамандык, иман, куфур жана Алла Таала ыраазы болбойт экендиги турасында өтөрдөн алдын бу жерде имам Абу Ханифа рахимахуллахнын бир фикх китебиндеги бир жакшы маселе бар. Бу жерде адам баласы өзү төрөлгөн кезде ошол иман менен төрөлөбү же иман куфурдан таза төрөлөбү, андан кийин адамга эрк берилип, анан адам өзү тандайбы деген маселени козгойт. Ушул бу жердеги өтө турган темага байланыштуу. Биринчи ушул жактан башлай турган болсок, имам Абу Ханифа рахимахуллах айтат: "Халакаллаху ал-халqa Салима минал куфри вал иман." Алла Таала бул махлукаттарды баарысын, бу жерде махлукаттар дегенде максат ал-махлук минал джин вал инс, инсандар менен жиндер. Бул ааламда жаратылган махлук, жоктон бар болгон нерселердин арасында мойнуна шарият илинип, эртең кыяматта ошого жооп бере тургандары булар инсандар менен жиндер болуп эсептелет. Ошон үчүн жерде имам Абу Ханифанын бул жараткан махлукаттары дегендеги максат бул инсан менен жиндерди. Демек Алла Таала инсан менен жиндерди салима минал куфри вал иман дейт. Иман жана капырлыктан таза жараткан. Демек адам баласы жаралган кезде ал мусулман же капыр болуп жаралбайт дейт. Ал жөн гана адам болуп таза жаралат. Демек халакаллаху халqa салима минал куфри вал иман. Алла Таала инсан менен жиндерди капырлыктан жана ыймандан таза жараткан. Summa khatabahum, anan alarga kayrılıp ve amarahum bil iman ve nahahum anil kufr. Allah Taala alardı imanga buyurdu, kafirlikten tıydı deydi. Demek Allah Taala adam balasını hiç kanday musulmanca kafir kılıp jaratkan emas, jon gana taza adam kılıp ele jaratılgan. Anan alarga kayrılıp Allah Taala buyurup atat. İman keltirgile kafirlik kılbagıla dep. İmanga buyurdu, kafirlikten tıydı. Sizler kafirlik kılbagıla iman keltirgile dedi. فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعَلِهِ وَاِنْكَارِهِ وَجُحُودِهِ. Allah Teala'lardı iman keltirgile
капырлык кылбагыла деп ыйманга буйруп, капырлыктан тыйгандан кийин бирөө капыр болуп кетсе дейт. Ыйман келтиргиле деп буйруду, капырлык кылбагыла деди. Андан кийин деле кайсы бир адам капыр болуп кете турган болсо дейт, бифиалихи ал өзүнүн ыктыяры, тандоосу менен, өзүнүн эрки менен капыр болуп кетет. Yani Allah Teala аны мажбурлап капыр кылып койгон жок дейт. Ал адам өзүнүн тандоосу менен капыр болду. Демек, капырлыкты тандап кетти. Ва инкарихи ва жухудихи. Ошол белгилер менен, аят белгилер менен Алла Тааланын бар экенин, бир экендигин билип, анык билип туруп, анан ошол нерсени жокко чыгарып, кабыл кылбай коюусу менен анан капыр болуп кетти. Демек, эч кандай эч бир адам Алла Таала аны мажбурлап капыр кылып койгон жок. Ушинтип капыр болуп калуусу ал адамды бихизлан Таала ияху дейт. Ага Алла Тааланын хизланы менен дейт. Хизлан деген сөз бул жерде, бул термин, бунун мааниси Алла Таала ага жардам бербей өзүнүн нафсисине таштап коюусу менен болду дейт. Yani Allah Taala al adamга жардам берген жок. Ыйманды тандаганга, туура жолго түшкөнгө ага жардам бербей, өзүнүн нафсисине, каалоосуна таштап койду. Неге андай кылып койду? Анткени башында Алла Таала аны таза кылып жараткан, эч кандай ыйман капыр бербестен, жөн гана таза жараткан. Анан аны ыйман келтир деп буйруган, капырлык кылба деп тыйган капырлыктан. Ыйман келтир, капырлык кылба деп эскертип, тыйып, ыйманга буйругандан кийин адам өзү капырлыкты тандап атса, анда Алла Таала ошол өзүнө таштап коет дейт. Эгерде Алла Таала эч кандай эскертпесе, ыйман келтиргиле деп буйрубаса, капырлыктан тыйбай туруп эле Алла Таала аны өзүнө таштап койсо, анда биз айтат элек, бул жерде адилеттүүлүк болбой калды. Бирок бу жерде Алла Таала аны адамды таза кылып жаратып, эч кандай ыйман куфур сыпаттар болбостон туруп, таза жаратып, андан кийин аны ыйманга буйруп, капырлыктан тыйып, эскертүү болуп атса, анан болбой эле адам бар өзү капырлыкты тандап аткан болсо, анда адам ошол өзүнө таштап койду дейт. Демек Алла Таала ага жардам бербейт дейт. Өзүнүн нафсисине таштап койду. Нафсиге таштагандан кийин болду, ал нафси ошол капырлыкты тандап, адам капыр болуп кетти дейт. Ва амана мен амана би фи'лихи ва иqrarihi ва тасдиqиhi. Ал эми башка бир адам ыйман келтире турган болсо, Алла Таала адамды таза жаратты, андан кийин ыйманга буйруду, капырлыктан тыйды. Ал адам ыйманды тандаган болсо дейт. Мусулман болуп, ыйманды болгон болсо, би фи'лихи дейт. Бул деле өзүнүн тандоосу менен болот. Демек адам өзү тандап ошол ыйманга келди. Ва иqrarihi ва тасдиqиhi. Бирөө менен тастыктап, тили менен айтуусу менен анан адам ыйманга келди деп айтат. Ушинтип адам өзүнүн тандоосу менен ыйманга келип калуусу бул би тавфиqillahи таала ияху ва нусратихи дейт. Алла Тааланын ага болгон жардамы менен, тавфиqи менен болот дейт. Тавфиq деген сөз бул Алла Таала өзү ыраазы болгон иштерге пендесин туш кылып коюусун, буну тавфиq деп айтабыз. Yani biz көп колдонобуз го, Кудай Таала сага тавфиq берсин деп көп колдонобуз. Бул тавфиq деген сөздүн мааниси бул Кудай Таала өзү ыраазы болгон иштерге адамдын кылган иштерин, баягы тандоосун төп келтирип койсо, буну тавфиq дейт. Мындайча айтканда, сиздин кылып аткан амалдарыңыздын бардыгы Кудай Таала ыраазы боло турган иштер болуп аткан болсо, Кудай ыраазы боло турган иштер болсо, анда Кудайым сизге тавфиq берип атыптыр деген сөз. А эгерде сиздин кылып аткан иштериңиз Кудай Таала ыраазы боло турган иштер болбой, Кудай наразы боло турган, ыраазы болбой турган иштер болуп атса, демек Кудай Таала сага тавфиq бербестен Алланын сага болгон кордугу, хизланы болуп атыптыр деп. Демек адамдын ыйманга келип калуусу деле бул Алланын тавфиqи менен. Неге бу жерде Кудай Таала бул адамга тавфиq берип атат, ыйман келтирип аткан адамга, ыйман келтирүүчү адамга? Десек, нар жакта Алла Таала буйруган амалды тандаган үчүн. Алла Таала эмне деди? Ыйманды танда деп буйруду да. Демек Алла Таала буйруган ишти тандагандыгы үчүн, Кудай Таала ыраазы болгон ишти тандагандыгы үчүн Алла Таалага жардам берип тавфиq берип атат дейт. Анан ал адам ыйманга келет. Эмнеге наркы капыр болгон адамга антип жардам бербей тавфиq берген жок десе, анткени Алла Таала тыйган амал бар тандоодо. Алла Таала ыйман келтир, капырлык кылба десе болбой эле, Кудай Таала тыйган ишти бар тандагандыгы үчүн Алла Таала ага жардам берген жок, өзүнүн нафсине таштап койду. Демек бул жерде Имам Абу Ханифа рахималлах айтат: биринчи, адам баласы эч кандай ыйман куфуру жок, таза жаралат. Ана Алла Таала аны ыйманга буйруду, капырлыктан тыйды. Демек бу жерде адамдын өзүндө эрк бар болот. Кийин ким ыйман келтирсе, ал өзүнүн тандоосу менен келип атат, аны Алла Тааланын жардамы менен ишке ашып атат, тавфиq.
Экинчиси Алла Таала тыйган амалды тандап атат. Алла Таала тыйган амалды тандагандыгы үчүн Кудай Тааланын өзүнө таштап коюп да жардам берген. Бул Алланын адилеттүүлүгү дейбиз дейт. Бу жерде айтайын деген маселе ушул адамдын ыйманы бул Имам Сураджидин Оши рахмаллах бул жакта Алла Тааланын каалоосу менен болот деди го. Жакшылык, жамандыктын баары Кудай Тааланын каалоосу менен болот, каалоосу менен ишке ашат деп атпайбы? Ушул адам өзү тандабаса деле, эч кандай ыктыяр кылып, эрк болбосо деле Кудай Таала мажбурлап ага ыйманды же капырлыкты берип койбойт деген айтылат. Демек адам өзү тандайт. Кайсы гана иш болбосун, анын ишке ашуусу эки нерсе менен. Биринчиси бул кайсы гана нерсе дегенде ушул адамдын ишине, амалына байланыштуу болгон иштерде. Адамдын өзүнүн кылган иштерине байланыштуу болгон амалдардын баарысында ошонун ишке ашуусу бул эки нерсе шарт кылынат. Биринчиси адамдын өзүнүн тандоосу болуш керек. Эгер адам ошону тандаса, анан анын ишке ашуусу Кудай Тааланын каалоосу менен болот дейбиз. Мисалы, адам ыйманды тандады, анын мусулман болуп ыймандуу болуусу бул Кудай Тааланын каалоосу менен ишке ашат дейбиз. Бир адам капырлыкты тандады, ал капыр болуп калуусу, ишке ашуусу бул Кудай Тааланын каалоосу менен болот. Демек, эч бир адамды Кудай Таала кааласа да каалабаса да аны капыр же мусулман кылып койбойт. Биринчиде турат экен адамдын тандоосу. Ошол адамдын тандоосуна жараша Кудай Таала берет. Анан көп айтылат, бул эл арасында дагы, бизде да көп. Алла Таала кимди кааласа адаштырат, кимди кааласа туура жолго салат деген сөз бар. Бул сөздү көпчүлүгү адам мындай, адам мажбур деген сыяктуу түшүнүп алат да, жок андай эмес. Аллаху яхди ман яша ва юдиллу ман яша деген сөз да. Yani Алла Таала кимди кааласа туура жолго салат, кимди кааласа адаштырат. Деген сөздүн мааниси бул Алла Таала ага ошол туура жолду берет, ыйманды берет. Неге ал адамга, каалаган адамына берет дегенде, ал нар жакта биринчи адамдын тандоосу бар. Алла Таала куфурлуктан тыйды, ыйманга буйруду да. Ушул Кудай Таала буйруган нерсени тандагандыгы үчүн Алла Таала ага хидаятты берет. Экинчи адамга неге ал адашууну, капырлыкты берет десе, ал адам Алла Таала тыйган нерсени тандаган үчүн. Демек Алла Таала кимди кааласа адаштырат, кимди кааласа туура жолго салат деген сөз бул. Ошол деле бул адамдын тандоосуна токтоп турат. Демек адам Алла Таала буйруган амалды тандаса, буйруган нерсе ыйман болот атпайбы? Демек ыйманды тандаса, демек Алла Таала ага ыйманды берет деген сөз. Ким капырлыкты тандаса, ага капырлыкты берет. Эч кандай бул дүйнөдө адам мажбур эмес. Кудай Тааланын каалоосу менен болот деген сөз сенин жана кылган амалдарыңдын ошол адамга берилген эрктин негизинде болот. Демек биздеги Алла Таала кимди кааласа адаштырат, кимди кааласа туура жолго салат деген сөздү туура түшүнүшүбүз керек. Алла Таала кимди кааласа туура жолго салат, ал адамдын тандоосу жакшы болгондугу үчүн. Ал адам Кудай Таала буйруган нерсени тандагандыгы үчүн. Кимди кааласа адаштырат деп атпайбы? Ал деген сөз ошол адамдын тандоосу жаман болгондугу үчүн. Ал Кудай Таала тыйган нерсени тандагандыгы үчүн. Капырлык кылба деп тыйып атса деле, болбой эле бар ошону тандап атса, демек Алла Таала ошол нерсени берет. Демек бул дүйнөдө эч бир адам мажбур эмес. Деди Имам Ханифа рахмаллах, демек адам таза, эч кандай ыйман, куфур болбосуна туруп таза төрөлөт. Андан кийин адамга ошол эрки берилген, кааласа адам ыйманды таалайт, кааласа капырлык тандайт. Алла Таала буйруган нерсе ыйман, тыйган нерсе капырлык болот. Ушул адамдын тандоосуна жараша акыретте суроо жооп болот. Алла Таала ушул ыйманды да Кудай Таала жаратып берет. Бул капырлыкты да Кудай Таала жаратып берет деп атпайбы? Десек анан адам неге жооп бериш керек деген суроо келип турат да. Демек аны адам Алла Таала жаратып берет экен го, ыйманды деле берет экен го, капырлыкты да Кудай Таала берет. Неге адам ага жооп бериш керек десе, Куранда Алла Таала айтат: "Лаха ма касабат ва алейхи ма иктасабат" дейт. Демек адамдын ошол акыретте ала турган соо, жакшылыктары бул тандаган нерсесине берилет дейт. Лаха ма касабат деп келтирет. Эгерде ошол ишти баягы кылгандыгы үчүн эмес, тандагандыгы үчүн дейт. Яны ыйманды адам тандады. Ыйманды тандады, демек Алла Таала ага ыйманды берди, эртең акыретте ошого соогун алат, жакшылыгын алат. Алла Таала намаз окугула деп буйруду. İnsan namaz okunu tanıdı. Demek Allah Teala ошол намазды окууну, ошонун баардыгын жеңил кылып түзүп берди, Кудай Таала жаратып берди кыймыл аракетинин баардыгын. Демек ошого жараша Алла Таала акыретте соогун алат.
Демек мына адамдын кыймыл аракети, бул адамда болгон нерсенин баардыгын Кудай Таала жаратып берет. Демек адам өзү жаратпайт. Эгер адам өзү жарата турган болсо, анда баспаган адам калбаш керек, көрбөгөн адам калбаш керек, укпаган адам калбаш керек да. Демек угууну, көрүүнү, басуу, кыймыл баарын Кудай Таала жаратып берет. Болгон бизге ошол тандоо берилген эрк. Сен намаз окууну каалайсың, тандайсың, Кудай Таала ошол амалдардын баарын жаратып берет, ишке ашат. Ушул амалдардын баарын Кудай Таала жаратып берип атса, сен неге эртең ушул нерсеге сооп алып, же окубай койсоң күнөө алып атасың? Анткени ошону тандагандыгыңда же тандабаган. Куранда ошону айтат: "Ла ма касабат ва алейха мактасабат." Демек сенин тандооңа сооп күнөө болот. Кээде биз кээ бир амалдарды тандайбыз, ошончо ынтызар болуп баягы аткарганга аракет кылабыз, кээде ишке ашпай калат. Бирок ишке ашпай калса деле биз ошол тандагандыгыбыз үчүн, Кудай Таала буйруган, Кудай Таала ыраазы боло турган иштерди тандагандыгыбыз үчүн ал ишке ашпай калса деле ошону кылгандай сооп алабыз. Кээ бир адам мисалы күнөө ишти кылайын деди, ошону тандады, күнөө ишти кылайын деди. Бирок ал ишке ашпай калса деле жанагы тандоосуна күнөө алып атат. Демек жүрөктөн чечим чыгарып, ошол нерсени кылам деп койгон болсо, ошого күнөө ала берет. Жүрөгүнөн чечим чыгарып, аны кыла тургандай болуп калса. Демек мындан келип чыгып атат, эч бир адам мажбур эмес, ар бир адамга эрк тандоо берет, ошол тандоого жооп берет. Анан бул жерде дагы бир суроо пайда болуптур. Демек ар бир адам өзү таза төрөлө турган болсо, эч кандай куфур, ыйман сыпатталбастан туруп төрөлө турган болсо, бул дүйнөгө жарала турган болсо, бирок Алла Таала Адам алейхисаламдын урпактарынын баарынан кыяматка чейин келүүчү урпактарынын баарынан убада алган. Аласту би роббикум деп, мен силердин роббуңармы дегенде, калу алар айтышкан, бала, ооба сен биздин роббубузсуң. Булар үчүн ошол ыйман болгон. Хадисте де Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам югладун алал фитра деп келет да. Баягы ошол фитратта төрөлөт деп. Yani yugladu alal fitra деген келет. Yani ошол фитратта төрөлөт. Алла Таала Адам алейхиссаламдын урпактарынын баарысын чыгарып, кыяматка чейин келүүчү урпактардын баарысынан анан алардан келишим алган. Убада. Мен силердин роббуңармынбы деген, мен силердин жаратуучуңармын, Кудайыңармынбы дегенде, калу балади баарысы кыяматка келгенге, кыяматка чейин келген баардык адамзаттын баарысы, ооба сен биздин роббубузсуң деп жооп беришкен. Анан ушул алар үчүн ыйман. Ушуну Имам Абу Ханифа берди айтат. Биякта биз адам баласы таза төрөлөт дедик да. Анан бул жакта болсо ошондой фитратта төрөлөт деди. Эми ошону чечмелейт берди. Ахраджа зуррията Адам алейхиссалам мин сулбихи фажаалаху муқала дейт. Алла Таала Адам алейхиссаламдан кыяматка чейин келүүчү урпактардын баарысын чыгарды дейт дагы. Анан алардын баарын акыл эстүү кылды дейт. Yani ошол суроого жооп бере тургандай, ыйманды тандай тургандай акыл эстүү кылды. Фахатабахум ва амарахум бил иман ва нахахум анил куфр. Аларга Алла Таала кайрылып, силер ыйман келтиргиле, капырлык кылбагыла деди. Фаакарру, анан алар икрар кылышты. Yani бул жерде Алла Таала аларга ыйман келтиргиле, капырлык кылбагыла деди. Капырлыктан тыйып ыйманга буйруду. Фаакарру дейт, алар икрар кылышты, ынанышты. Ооба. Yani мындайча айтканда ыйман келтиришти деген сөз. Фаакарру лаху бир-рубубиyyati. Ооба, сен биздин роббубузсуң, жаратуучубузсуң деп алар ыйман келтиришти. Бул алар үчүн ыйман болуп эсептелинди. Фахум юладун ала тилкал фитрати дейт. Анан адамдар ошол фитратта төрөлөт дейт. Кээ бирлер ушул жерде фитрат дегенде ыйманда төрөлөт деп чечмелеп алат. Жок, бул бияга туура келбейт негизи. Бул жерде фитрат деген сөз ыйман дегенди түшүндүрбөйт дейт. Бул фитрат деген сөз, фитрат бул ат-табу ас-салим ал-мухайяу ли кабул дин. Бул акыйкат динди, акыйкатты, динди кабыл алууга даяр болгон таза табиятта төрөлөт деген. Демек адам баласы бул дүйнөдө төрөлгөн кезде бул мусулман болуп же ыйманы менен төрөлөт деген мааниде эмес дейт берди. Бул Алла Таалага убада берген, Алла Таала айтты силерге, мен силердин роббуңарбы деди. Алар ооба сен биздин роббубузсуң деди. Алар үчүн бул ыйман болду да. Демек ушул ал-мисакта Алла Таалага берген убадасында булар ооба сен биздин роббубузсуң деп ыйманды тандашып атпайбы? Бул дүйнөгө келгенде да дагы эле ошол ыйманды дагы бир жолу тандай тургандай таза табиятта төрөлөт. Демек фитрат деген сөз бул динди кабыл алууга даяр болгон таза табият дейт. Демек адам баласы төрөлгөн кезде өзүнүн таза табиятына калтырса,
бул сөзсүз ыйманды тандайт дейт. Демек сөзсүз ыйманды тандайт. Анан ушул адамдын фитраты өзгөрүп кетет, кандайдыр бир себептерден, чөйрө себептен же башка бир нерселерден адам өзүнүн жанагы Кудайды тааный турган бир таза табиятын ошонусун өзгөртүп берет дейт. Өзгөртүп жиберет, анан кийин ыйманды тандабай капыр болуп кетет. Демек фахум юладун ала тилкал фитра дейт. Демек ошол биринчи мисакта тандаган ыйманын кайрадан эле тандай турган болуп төрөлөт. Фитрат дегендин маанисі ушул. Демек динди кабыл алууга даяр болгон таза табиятта төрөлөт деген сөз. ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير дейт. Демек адам жана башында биринчи сөз айттык го, имам Абу Ханифа сөзү. Адам таза төрөлөт, эч кандай иман куфур жок төрөлөт дедик. Анан Алла Таала аны иманга буйруйт, капырлыктан тыйды. Анан адам өзү тандады деп атабыз да. Иманды тандады, адам өзү капырлыктан да капыр болуп кетти. Бул тандоосу менен болду. Анан ошол сөзгө биякта мисакта убада бербеди эле. Анан ошол убада бергендегидей фитратта төрөлөт деген сөз карама каршы келип калбайбы дегенге жооп берип атат. Демек экинчисинде ошол карама каршы келбейт. Бу жерде ал фитратта төрөлөт дегени деле ал мусулман болуп же иман менен төрөлөт деген сөз эмес. Ал ошол иманды тандай тургандай таза табиятта төрөлөт деген сөз. Демек ошондой таза табиятта төрөлгөндөн кийин адам ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير дейт. Бул адам өзү капыр болуп кетсе, ошондой таза Алла Таала берген иманды тандай тургандай таза табиятта төрөлүп, анан эле капыр болуп кетсе, анда демек ошол табиятын бул жана таза табиятын динди кабыл кыла турган таза табиятын өзгөртүп алмаштырып жүрөт. Негизи адам баласынын өзүнө таштаса, эч кандай табияты бузулбастан, таза өзүнүн табиятына таштаса, фитратына ташталса, адам сөзсүз Кудай Тааланы таап ыйман келтирет дейт. Бирок андай болбой, капыр болуп кетип аткан болсо, анда демек өзүнүн жана таза табиятын өзгөртөт. Ва ман амана ва саддака. Эгерде ким ыйман келтирсе, faqat tabat alayhi wa dawa. Ошол өзүнүн таза табиятында бекем болуп, ошол нерсени гана улантып кетип атат. Демек адам баласы төрөлгөн кезде ыйманды тандай турган болуп төрөлүп атат да. Таза табиятында. Ошол табиятында эле кетип аткан болуп эсептелет. Анан ошону дагы бекемдеп имам Абу Ханифа бул жерде "Валам юҗбир ахадан мин халқихи алал куфри вала алал иман" дейт. Алла Таала эч бир адамды капырлыкка жана ыйманга мажбурлабайт дейт. "Валам юҗбир ахадан мин халқихи" демек адам баласынын эч бирин Алла Таала алал куфр ва алал иман дейт. Ыйманга же капырлыкка мажбурлабайт дейт. Сен кааласаң да ыйман келтиресиң, сен кааласаң да капыр болдуң дебейт дейт. Вала халакаху муъминан вала кафиран. Эч бир адамды Алла Таала мусулман же капыр кылып жараткан эмес дейт. Демек, валакин халакахум ашхасан дейт. Аларды жөн гана адам кылып жараткан. Адам баласын жөн эле адам кылып жараткан. Вал иман вал куфру фи'алул ибад. Ал эми иман менен капырлык бул фи'алул ибад дейт, адамдын амалы. Яни адамдын тандоосу менен болот турган нерсе. Демек адамдын иши дейт. Ким иман келтирет, ким капырлык кылат, бул адамга ташталган нерсе. Адам өзү тандоосуна ташталган, каласа иман тандайт, каласа капырлыкты тандайт. Бирок адамдын өзүнүн жанагы таза табиятына таштала турган болсо, демек ал сөзсүз иманды тандаш керек. Бу жерде дагы имам Абу Ханифа бекемдеп, эч бир адамды Алла Таала капырлыкка же иманга мажбурлаган эмес, аларды мусулман же капыр кылып жараткан эмес, аларды жөн гана ашхас дейт, адам кылып жараткан. Ал эми иман менен куфурлук, иман келтирүү же капыр болуп кетүү бул адамдын өзүнүн иши дейт. Демек адам кааласа, тандаса Кудай Таала берет. Демек адам капырлыкты тандап атабы, демек ошол нерсени берет дейт. Демек имам Абу Ханифа рахмалланын бул жердеги түшүндүргөн нерсесинен кийин эми биз могул жердеги имам Сираджиддин Рошинин сөзүнө кайта турган болсок, жакшылык жамандыктын баарысы Алла Тааланын каалоосу менен болот деген сөз. Сен кааласаң да каалабасаң дагы бул бирөө кааласа да имандуу, бирөөсү кааласа дагы капыр болуп калат деген сөз эмес. Анын ишке ашуусу бул Кудай Тааланын каалоосу менен болот деген сөз. Жакшылык иман. Бир адамдын имандуу болуп калуусу, экинчи адамдын капыр болуп калуусу бул Алла Тааланын каалоосу менен болот. Яни ишке ашуусу каалоосу менен ишке ашат деген сөз. Эгерде адам иманды тандабаса, мажбурлап Алла Таалага иманды бербейт. Бир адам өзү тандабаса капырлыкты, Алла Тааланы мажбурлап капырлыкты бербейт.
Walakin laysa yarda bil muhal. Aleyme Allah Taala ошол кабырлыкка разы болот. Allah Taala кайсы бир адам кабыр болуп кетсе, кабырлыкты тандап кетсе, же күнөө ишти тандаса, демек ал адам ошол күнөөнүн же куфурдун ишке ашуусу Кудайдын ирадасы менен каалоосу менен ишке ашып атат го. Бирок ал Алла Таала каалоосу менен, Алланын каалоосу менен ишке ашкандыгы менен Алла Таала ага разы болбойт дейт. Демек кайсы бир ишти, бардык иштерди Алла Тааланын каалоосу менен болот деп атабыз. Ошонун ишке ашуусу Алланын каалоосу менен болгондугу менен Алла Таала ошол ишке разы болду деген сөз келип чыкпайт. Мындайча айтканда, Алла Таала кайсы бир ишти каалады десек, ошол ишке разы болду деген маани келип чыкпайт дейт. Бул ирада Алла Тааланын каалоосу, бияктагы разы болуу же буйрук деген нерселерди өзүнө алып жүрбөйт дейт. Мисалы, бир адам капырлыкты тандады. Алла Таала ага эрт берген. Эч кандай аны капыр же мусулман кылып тараткан эмес. Ал өзү капырлыкты тандады. Анын капыр болуп калуусу Алланын каалоосу менен болот дейбиз. Эми ишке ашуусу ал капыр болду Кудай Тааланын каалоосу менен. Ушул абалда ошол капырлыкка Алла Таалага разы болду деген сөз келип чыкпайт. Неге? Анткени Алла Таала капырлыктан тыйган. Башында Кудай Таала адамды жаратканда капырлык кылба деп тыйган. Демек Алла Таала тыйган нерсесине өзү разы болбойт. Алла Таала тыйса деле болбой адам келип өзү капырлыкты тандап атат, демек Алла Таала ошол нерсени берди. Бирок ага разы болбойт дейбиз. Бул туурасында فالإرادة عند أهل السنة والجماعة غير الأمر وغير الرضا. Кудай Тааланын каалоосу деген сөз, Кудай Таала каалаган нерсени баары ишке ашат. Ушул Алла Тааланын каалоосу бул разы болуу же Алла Таала буйруду деген маани келип чыкпайт. Демек Алла Таала кайсы бир нерсени каалады, анын ишке ашуусу ашты. Бирок ошол Алла Таала каалады деген сөз менен ошол ишке Алла Таала буйруду же Алла Таала ошол ишке разы болду деген маани келип чыкпайт. Wal iradatu indahum la tastalzimu al-amra. Yani Allah Taala kaysi bir işti kaladı dese, Allah işke buyurdu degende maani gelip çıkıyor. Demek bir adam kapırlıkta tandadı, Allah Taala'nın iradası, kalaosu meni al işke aşadı da. Demek uşul jerde biz Allah Taala'nı kapırlık kıl ve buyurdu degen maani gelip çıkıyor. Ay la yelzemu min iradatihi Taala şey'en bina fa'ala ibad annahu amara bihi. Allah Taala uşul adamın kılgan amallarının ошон ишке ачуусун Алла Таала каалады деген сөз менен Алла Таала ошол адамды ушул ишке буйруду деген маани келип чыкпайт. Валакин ал-ирадата тулазимул фи'л. Бирок Алла Таала каалаган нерсе ишке ашат. Алла Тааланын каалоосу сөз ишке ашат. Факуллу аф'алил ибад мурадатун лиллахи таала. Демек Алла Таала адамдын кылган амалдары бар го, бүт амалдар бар Кудай Тааланын каалоосу менен ишке ашат. Демек мен бир нерсени тандап койсом эле болду, ишке ашып кете бербейт. Биз жашоодо көп нерселерди тандайбыз, bir nерселерди кылгым келет, жакшы амалдарды кылгым келет, бирок кээ бирлери ишке ашат, кээ бирлери ишке ашпайт. Демек сиз бүт шарттарын коюп, ошол шариатта көргөзүлгөндөй баардык шарттарын аткардыңыз. Аткарсаңыз деле ошол ишке ашпайт. Демек Алла Таала каалаган жок. Бал куллу ма яжри фил вujudi huwa bi iradatihi taala. Демек бул дүйнөдө болуп аткан нерсенин баарысы Кудай Тааланын каалоосу менен ишке ашат. Хайран кана ва шарран дейт. Демек ал жакшы иш болобу, жаман иш болобу айырмасы жок дейт. Фаман ша Аллах кана Fama şa Allah kana ve ma lam yasha lam yakun. Demek Allah Taala kaysi bir nerseni kaalasa al ишке ашат, каалабаса ишке ашпайт. Demek sen аны тандасаң дагы ишке ашып кете бербейт жанагыдай. Вала талазума байнал ирадати ва ридо. Алеми ошол Алланын каалоосу менен Алла Тааланын разы болуусу экөө бири-биринен ажырабаган нерсе болуп эсептелинбейт дейт. Демек экөө эки бөлөк дейт. Демек Алла Таала кайсы бир нерсени каалады деген сөз ал разы болду деген маани келип чыкты. Демек адам куфурлукту тандады, Кудай Таала аны каалады, ал ишке ашты. Демек ошол куфурлукка Кудай Таала разы болду деген сөз эмес. Анткени башында айттык, Алла Таала ал куфурлуктан тыйган, капырлык кылбагы. Ошон үчүн Алла Таала ал ишке разы болбойт. Ай la yalzamu min iradatihi Taala shay'an min af'alil ibad annahu radin bihi. Демек адам кылган иштердин баарысы Кудай Тааланын каалоосу менен ишке ашат. Бирок анын Алла Тааланын каалоосу менен ишке ашкандыгы деген сөз Алла Таала ошол ишке разы болду деген маани келип чыкты. Валакин ar-rida yulazimu al-amr. Бирок бердеги Алла Таала разы боло турган нерсе, Алла Таалага разы болду деп айта турган сөзүбүз бул. Жана буйрукка байланган. Эми Кудай Таала адамды кайсы ишке буйруса,
ошол ишке ыраазы болот. Алла Таала иманга буйруду. Иман келтир деп буйруду, ошого ыраазы болот иманга. Адам иман келтирсе, Алла Таала ыраазы болот дейт. Алла Таала намаз оку деп буйруду, демек ага ыраазы болот дейт. Жакшылык иштерди кыл дедиби, ошол жакшылык иш кылсаң, Алла Таала ыраазы болот. Ал эми Кудай Таала тыйган нерселер бар бунун тарабында. Капырлык кылба деди. Демек болбой эле капыр болуп кетсе, ага ыраазы болбойт. Арак ичпе деди, зына кылба деди, күнөө иш кылба деп Алла Таала ал иштерден тыйды да. Болбой эле адам ошол нерсени тандап кылып аткан болсо, демек ага ыраазы болбойт. Факуллу ма амара Аллаху таала бихи ибадаху ярдаху лаху. Демек Алла Таала буйруган нерсенин баарысына Алла Таала ыраазы болот. Ва куллу ма наха анху ла ярда. Алла Таала тыйган иштердин бирине дагы Алла Таала ыраазы болбойт дейт. Кудай Таала көптөгөн иштерден Алла адамды тыйган, ошол тыйылган иштердин бирөөсүнө дагы Алла Таала ыраазы болбойт. Факат амара Аллах субханаху ва ибада бил иман вал амал салих. Алла Таала адам баласын иман келтиргиле жана ошондой эле салих, Аллага жага турган, Алла ыраазы боло турган амалдарды кылгыла деп буйруган. Фаман амана ва амила салихан. Эгер адам ошо Алла Таала буйругандай иман келтирсе, Алла Таала буйругандай жакшы амалдарды кылса, фа би амрихи таала ва ирадатихи ва ридаху дейбиз. Ошонун ишке ашуусу бул Кудай Тааланын каалоосу менен, Кудайдын буйругу менен, Алланын ыраазы болуусу менен ишке ашып атат деп айтабыз. Ва наха ибадаху анил куфр вал исян. Ал эми пенделерин Алла Таала капырлыктан, күнөө иштен тыйды. Капырлык кылбагыла, күнөө кылбагыла деп тыйды. Фаман кафара ва аса. Ошол тыйгандан кийин деле кайсы бир адам капыр болуп күнөө иш кылып аткан болсо, фа би ирадатихи таала. Демек анын ишке ашуусу Кудайдын каалоосу менен болду дейбиз. Ал адам өзү ошону тандады. Анын ишке ашуусу Кудай Тааланын каалоосу менен болду. Ла би амрихи ва ла би ридахи. Бирок Алла Таала ал ишке буйруган жок, ал ишке ыраазы болгон жок дейбиз. Кала жалла ва азза. Алла Таала Куранда ушунду айтат: "Ин такфуру фа инналлаху ганиyyun анкум" дейт. Эгер силер капырлык кылып кете турган болсоңор, Алла Таала эч кандай силерге муктаждыгы жок. Силер капыр болуп кетсеңер, Кудай Таала эч кандай зыян бере албайсыңар. Ва ла ярда ли ибадихи куфра. Алла Таала пенделердин эч бирине куфурлукка ыраазы болбойт дейт. Демек, адам баласынын капыр болуп кете турган болсо, Алла Таала ага ыраазы болбойт дейт. Ва ин ташкуру ярдаху лакум дейт. Эгер шүгүр кыла турган болсоңор, Алла Таала силерден ыраазы болот дейт. Демек, шүгүр кылуу дагы Кудай Таала ыраазы боло турган нерселер. Бу жерде жалпы айта турган нерсе, жыйынтыктап айта турган нерсе, жакшылык болобу, жамандык болобу, бардык нерсе ишке ашуусу Кудай Тааланын каалоосу менен болот. Кудай Таала кааласа ишке ашат, кааласа ишке ашпайт дейт. Ал эми ошол жакшылык, жамандык дегендеги иман куфурду чыгара турган болсок, жакшылык дегенден иман, жамандык дегенден капырлык дей турган болсок, күнөө иш дей турган болсок, жакшылык дегенден иман, сооп амалдарды айта турган болсок, ушул адамдын кылган ишине байланыштуу болгон амалдарда адамдын тандоосуна токтойт. Демек, адам тандаса Кудай Таала ошол нерсени берет. Тандабаса мажбурлап Кудай Таала ал нерсени жаратып бербейт. Жана ошондой эле Кудай Таала жаман иштердин арасынан адам кайсы бирин тандаса, ал нерсенин ишке ашуусу Алланын каалоосу менен болгондугу менен ага Алла Таалага ыраазы болот дебейбиз дейт. Алла Таалага ыраазы болбойт. Анткени адам тыйганда капырлык кылба деди, зына кылба, арак ичпе деди, күнөө ишти кылба деди. Болбой эле адам ошол нерсени кылып атса, демек ал ишке ашты, бирок Алла Таала ага ыраазы болбойт. Анткени тыйгандык үчүн. Алла Таала эмнелерге ыраазы болот? Кудай Таала өзүнүн буйруган амалдарын адам аткарса, Алла Таала ошого ыраазы болот. Демек, Имам Сурайжи Наваши бул жерде айтайын деген нерсе ушул болду. Бардык жакшылык, жамандык бар Кудай Тааланын каалоосу менен болот. Бирок ошол жакшылык, жамандыктын баары Кудай Тааланын каалоосу менен ишке ашкандыгы менен жаман иштердин баарысына Алла Таала ыраазы болот дейбиз. Эч бирине ыраазы болбойт. Ал эми жакшылык иштердин баарына ыраазы болот, анткени Алла Таала буйруган. Жаман иштерге эмнеге ыраазы болбойт? Анткени Алла Таала тыйган. Тыйган ишти болбой эле адам барып тандап атса, Алла Таалага ыраазы болбойт деп айтабыз. Аллаху алам, бүгүнчө ушул жерден токтоп турабыз.